Бактан кыз тойдо уятылат. Антке менен саламатсыздарбы? Ошентип өздөрүн ак шумкарга тегешкен кыргыз футболчулары учурда футбол боюнча Катарда өтүп жаткан Азия кубогунда башкаларга тиген куруттан кургалышып бозала. Ал эми аларга ишенишип, тебетелерин көкүрүчкан көрөрмандар ичке толгон ызаларынан отко түшүп күйүп кетүүгө, сууга түшүп чөгүп кетүүгө деле даяр. Кыскасы, эл караган бетибиз жер карап, өзүбүздү өзүбүз алдап, бул спорт, анда утуу да, утулуу да болот деп чөгө түшкөн көңүлүбүздү жубатуудан башка арга жоктой. Антейин десең, азырынча эл аралык ири мелдештерде тажрыйбасы азыраак курамабыздын жеңгенинин да жеңилгени жетишерлик экен. Сыягы бизге бетин тосса да дарбазасын голдон коргогон төмөндөгүдөй өзөр оюнчулар керек окшобойбу? Ал ортодо курама командасы өз тайпасынан өйдө көтөрүлгөнгө жарабаган Кыргызстанда облус, район жана шаар баштары өткөн жыл ичинде аткарган иштердин эсептерин чыгарышып, ошолордо жараша өз энчилерин алышты. Мыктылардын даллары баракелде жазында тапталса, начарлары өгөйлөндү. Антке менен жергиликтүү маандагы атка минелер текей деле терип жүрүшпөптүр. Азбы көппү бирин-экин аракеттер оңунан чыгып, жетектешкен аймактардын социалдык экономикалык өнүгүүлөрүндө оң тенденциялар орун алган. Айрыкча Нарын облусунда пилоттук негизде жасалган административдик аймактык реформа көбүнүн көңүлдөрүн көкөлөтүп, көөдөндөрүн кубанычка толтурду көрүнөт. Дароо эле жалпысы жабыла ушул ирилештирүүнү илгерилетүүдө. Калыстык иретинде акыркы 3 жылдан бери өлкөбүздүн абалы алдаанча жакшы менен бир катар түйүндүү жана машакаттуу маселелердин чечиле баштаарын айта кетүү абзел. Антчада жума бою министрлер кабинеттен чыгышпаган акимдер көбүнесе бизде баары жакшы, бүт түгөл кайрыгындагы оодалыкоондорун соза беришип, өз көйгөйлөрүн унутуштубу же анткенибиз осолдук дештиби айтор дагы эле ротацияланган кадрлардын квартиралап жүргөндүктөрү жашырылды. Мунубуз куру сөз болор үчүн өзүбүз күндө көрүп, башыбызды чайкаган Ак Тала, Ат башы жана Нарын райондорундагы курулуштары башталып, бирок аягына толук чыкпай ташталган үйлөрдү санасак, аша чапкандык эместир. Бир караганда 4 тарабы төптөй көрүнгөн ушул имараттардын ички шарттарын шатыра шатман кылып коюуга кудурет жетпегендиктен дагы эле аңгырап бош. Андыктан Теңиртоо жергесине башка региондордон которулуп келишкен чиновниктердин, телегейлердин тегиздигине кепилдик берип болбойт. Добрый вечер, я вам рада. Но чего от нас вам надо? На дворе и дождь, и снег, ты пусти нас на ночлег. Нет кровати в нашем доме. Можем спать и на соломе, не жалей для нас угла. Ана башындагылары ар кимдикин квартиралашкан Нарын облусунда учурда бөрүлөр менен чөөлөр калктын тынчын алып, малды жада калса таламандын так түшүндө колдон талашууда. Эгер мамлекет башчысынын өкүлчүлүгүнүн маалыматтары чын эле чын болсо, койну төрткүлгө толгон Теңиртоо жергесинде жаңы эле артта калган жылы 117 кашкыр, 98 чөө жана 2 бөлтүрүк атылган. Ушул жырткычтарды жок кылгандарга баш аягы 901 миң сом сыйлык акы берилген. Эске салсак, Кыргыз өкмөтүнүн 2016 жылдын 26 февралындагы номеру 89 токтомунун негизинде атылган бир кашабаң 6 миң, бир чөө 2 миң жана бир бөлтүрүк 1,5 миң сомго бааланган. Ушул көрсөтүүлөргө ылайык жогорудагы жырткычтарды жок кылышкан мергендерге 901 миң сом сый акы төлөнгөн. Антке менен Facebook, YouTube жана башка социалдык түйүндөргө жарыялангандарга таянсак, Теңиртоолук көзгө атарлар ушул кезге дейин төлөмдөрүн жүргүзбөй жаткандарына кыжаалат.
Storybox Audio. Kış çildesinin düşüşümünen biyikte olurdu mekendeşken malçıların düşüktörüne düşü koşulup gün tınımından, tün uykusundan kaçat. Biraz ele kırakılgan jazdın bu je bodon, je koy eçkin, karşıkırga jem boldu deyver. Mınavşul bölülörдің артынан сая түшкөн аңчылардын айтымдарында алар акылдуулугу жана айлакерлиги менен өзгөчөлөнүшкөндүктөн дайым эле жол боло бербейт. Какканга муштаган болуп, нарын жергесинде акыркы кездери кашабаңдан чыкары чөөлөрдө күч алып, анча-мунча майда жанттардын жанын койбойт. Таламандын так түшүндө эле элеттиктердин энчилерин колдон талашкан бул журткучтар жыл ичинде 10 миллион сомдук зыяндарды келтиришкен. Андыктан кыргыз өкмөтү мындан 7 жыл мурун эле атылган ар бир кашкыр жана чөөлөр үчүн акчалай сыйлыктарды белгилеген. Мергенче өзү шот ачат өзүнүн намында банктан. Анан Бишкектен документтер туура болгондон кийин 6 сомдон шотуна которуп берет. Эгерде ошо мергенчи кайсы аймактан атып алса, ошо аймактан айыл өкмөттөн справка алып келет. Тактык тоочу тастаган документин алып келет. Ошо документтер негизинде анан төлөнүп берилет. Териси болсо ошо мергенчинин өзүнө алат. Анткемнен облус аймагында уюштурулган 15 аңчылар топтордун телегейлери тегиз эместигин жашырбайлы. Ал эми ушул аптанын башындагы катуу жер титирөө жан жаныбарлардын да, адамдардын да үрөөлөрүн учурду. Алдылардын Алласын оозунан чүргөн, артыклардын жакаларын карманткан мындай кырсык нарын жергесинде сейрек катылат. Анткемнен аманчылыкта түгөл бололу, саламатта калыңыздар.